Саламатсыздарбы урматтуу жашелчилер. Бүгүн сиздер менен Гапыр Мадаменов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен Сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүү деген темада сөз кылмакчыбыз. Сабакты даярдаган Мамаева Нуржамал Абдыразаковна. Сабактын планы: биринчи, сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүүнүн мааниси. Экинчи, сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүүгө сунуштар. Үчүнчү, сабакта эркиндик менен билим берүүнү эмнеден баштоо керек? Илимий изилдөөлөр боюнча окуучулар бир калыпта кыймылдабай 15 мүнөт эле отура алышат. Окуучулар биздин традициялуу сабактарда 45 мүнөт тынч, кыймылдабай, көңүл буруп, алакты болбой отурусу керек эле. Биз мугалимдер класска киргенден баштап уюштуруу, үй тапшырмасын суроо, мышыктоо, көнүгүштүү, окуп, үй тапшырма берип, бардык этаптарда окуучулардын бир да балда кыймылдабай отуруусун талап кылабыз. Окуучуларды тажатабыз. Мына ошол себептүү окуучулар сабактан качат. Окуучулардын билими төмөн. Бул өзү сабакты өздөштүрүүдө терс таасирин тийгизет. Көп жылдык күзөтүү сабактарга катышуу натыйжасында мен сабактардагы окуучулардын түшүнүүсү, өздөштүрүүсүнө терең таасир тийгизген бир жагдайды байкадым. Ал мүмкүн таң калыштуу сезилер, бирок чындык. Ал жагдай сабактагы бекем, катуу тартип, кыймылсыздык, эркиндиктин жоктугу, ката кылуудан, эркин болуудан, эркин кыймылдан коркуу жана башкалар дейт агайыбыз. Эгерде окуучулар кыймылдабай 15 мүнөт эле отура алса, калган убакта алар жагдайдын өзгөрүшүн, кыймылды, ой жүгүртүүнү каалашат. Мына ошондуктан сабакта эркиндик аркылуу билим берүүдө төмөнкү сунуштарды сунуштайбыз. Биринчи, окуучу класста ден соолугу табитине ылайык каалаган катар партада каалаган окуучу менен отурсун. Экинчи, өзүнө ыңгайлуу абалда отурсун. Үчүнчү, сабак учурунда мугалимдин класста диктатор эмес, жакшы каалоодогу таланттуу жетекчи, окутуучу, уюштуруучу, катышуучу болуусу. Төртүнчү, жоопкерчилик менен акырын, башкаларга тоскоолдук кылбай басып жүрүүгө, кыймылдөөгө уруксат берүү. Бешинчи, сабакта жооп берүү каалаган формада: ОЗЭКи, жазуу, доскада, партада, дептерде, схема, ролдоштуруп, сүрөт, оюн түрүндө болсун. Алтынчы, жаңы теманы түшүндүрүүдө эркин суроо берүү, көрсөтмө куралдарды кармап көрүү, окуу, ойлоо, чийүү жана башкаларды жасоого жооп берүү. Жетинчи, бушуктоо үчүн тапшырма мисалдарды тандоо, аткарылуучу жолун тандоо. Сегизинчи, үй тапшырмасын тандоо, аткаруу, форма жолдорун тандоо. Тогузунчу, текшерүү иштен башка учурларда орун которуу, группаларга бөлүнүп иштөө, басып жүрүү, сурап келүү, көрсөтүү, доска, парта, таблица, китеп, энциклопедиядан эркин пайдаланууга уруксат берүү. Онунчу, теманын башкы идеясы, мазмунуна аныктама жана башка далил, мисал суроого, төгүнгө чыгаруу, дискуссияга уруксат берүү, ошого окуучуларды тартып үйрөтүү. 11. Бардык мазмун, аныктама жана башка окуучулар өздөрү элестетип, өз модель, вариант, болжол, схема жасоого уруксат берүүгө аракет кылуу. 12. Мугалим окуучудан катуу үлгү жасоосун талап кылбастан, эркин кыялданып, мейли эптеп-септеп жасап, тартып жазуусуна уруксат берүү керек. 13. Энциклопедия, сөздүк, справочник, доскадан, класстагы таблица жана башкалардан эркин пайдаланууга уруксат берүү. Мына ушул сунуштарды эске алуу менен бирге эркиндик менен билим берүү үчүн ишти эмнеден баштообуз керек? Биринчи,
Эркин билим алууга, эркиндикке окуучуларды тарбиялоо керек. Экинчи, этап менен киргизүү керек. Үчүнчү, жоопкерчиликти сездирүү зарыл. Төртүнчү, мугалимдин билими, жөндөмү, метод чеберчилиги көп кырды болсо керек. Бешинчи, бир сабактын ичинде 15-20 мүнөт эркин зарыл учурда бекем тартип керек. Алтынчы, окуучуларды эркин абайлап, билгичтик менен үйрөтүү керек. Жетинчи, ар биринин эркиндиги башкаларга тоскоолдук кылбасын. Сегизинчи, ымала менен, акырын добуш менен кээде шуурашып сүйлөшүүгө, белги берүүгө үйрөтүү керек. Мына ушуну менен сабагыбыз акырына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Так саламат туруңуздар.